Ассалаумалейкум, Кыргызстандыктар. Ассалаумалейкум, жалпы кыргызстандык багбандар, саламатсыздарбы? Тугандар, жылда боло турган Багдават семинарларыбыз дагы башталды. Кудай кааласа 14 февралдан мына ушул Баткен облусунун Лейлек районунан старт алат дагы. Лейлектен баштап Баткен, анан кийин Кадамжай, Кызыл Кыя, Ноокат, Араван, Кара Суу, Өзгөн, Каракулжа, Чоң Алай, Алай, анан болсо Жалал Абадка өтөбүз. Жалал Абадтан Сузак, Базар Коргон, Нокен, Аксы, Алабука, Чаткал кылып туруп анан Таласка өтөбүз. Таластан Манас району, Карабура, Бакаята, Талас районунун мына Бактават кылып туруп анан Чүйгө өтөбүз. Чүйдө биз Жайыл районунан Жайыл, Панфилов, Московский, Сокулук, анан кийин Аламүдүндөн кийин Чүй Токмок, анан кийин Ысык Ата, Кемин районунда болобуз дагы. Анан Ысык Көлгө өтөбүз. Ысык Көлдө Кудай кааласа ушул башталышы Тоң районунда башталат. Тоңдон кийин Жети Өгүз, Жети Өгүздөн кийин Аксуу, Аксуудан кийин Түп, Түптөн кийин Ысык Көл, Чолпон Ата. Анан балыкчы кылып туруп анан Нарын өтөбүз. Нарында Кочкор району, анан Актала, Атбашы, Жайыл, Жумгал, анан Тогуз Торо кылып туруп 31 декабрда Тогуз Тороодо болот туугандар. Баардыгыңыздарды чакырабыз. Мына Кыргызстан үчүн биз эмне кыла алабыз? Мына бул жерде жазылып турат. Менин өмүрүм өлкөмдүн өнүгүүсүнө арналат. Туугандар, менин дагы өмүрүм ушул биздин Кыргызстандын өнүгүүсүнө арналат. Кудайым буйруп насип этсе, ушул 2 миллион гектар жерибиз бар. Ошонун баардыгын баккыл боло турган болсок, биздин азыркы талашып аткан, талаш тартыш маселелер, жетишпегендик оокат, баягы кедей кембагалдардын проблемасы, баардыгы миграция ушул 2 миллион гектар бакты иштеткенде анан кийин чечилет. Баардыгыңыздарды ушул Багдават семинарларын колдоп, анан ушул биздин ушул агымга, ушул биздин кыймылга баардыгыңыздарды чакырабыз. Туугандарым, Багдаватка кош келиңиздер.